Эми бул 124 миң пайгамбар дегени 120 миң пайгамбар деп Муснади Ахмадта келет. Муснади Ахмад тин китебинде 120 деп келет. Кээ бирлеринде мисалы окуганда 200 миң. Акыйкатын Алладан башка эч ким билбейт тургандар. Bunun бардыгы риваяттар эле. Ушундай болжолдуу деп келет. Орто эсеп менен 124 миң аз көп пайгамбар келген депчи. Ошонун 313 Расул, калгандары наби деп келет. Расул менен набинин айырмалары бар. Расул деп өзүнө жаңы бир ушундай бир шарият келгенди айтып келет. Наби деп мурунку пайгамбарлар же болбосо өзүнүн замандаш пайгамбарлардын аркасынан ошонун шариятын эрчигендер келет. Мисалы Муса пайгамбар Расул, Харун пайгамбар наби. Муса пайгамбар менен Харун пайгамбар бир заманда болгон. Макулбу? Муса пайгамбарга ага китеп түшкөн. Таврат түшкөн. Сохуф баракчалар түшкөн. Ибрахим пайгамбар менен Лут пайгамбар бир заманда болгон. Макулбу? Ибрахим пайгамбар Расул, Лут пайгамбар наби. Ибрахим пайгамбарга китеп түшкөн эмес, бирок сохуф түшкөн. Сохуф деген сахифа. Мындай асмандан баракчаларда түшкөн да. 4 китептен башка 100 баракча да түшкөн да. Ушу 4 китеп, 100 баракча, 4 китеп бардыгы Рамазан айында түшкөн.